Саламатсыңар балдар? География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы калктуу конуштун жана чарбанын географиялык сүрөтү. Бүгүнкү сабактын максаты Европадагы региондордун түрлөрүн изилдөө. Жогорку деңгээлде өнүккөн эски өнөр жай, айыл чарба жана жаңы өздөштүрүүлөрдү бүгүнкү сабакта окуп үйрөнөбүз. Сабактын планы: өнүгүүнүн борбордук угу, жогорку деңгээлде өнүккөн аймактар, эски өнөр жай аймактары, артта калган дыйканчылык аймактары, жаңы өнүгүү багыттары, эл аралык экономикалык интеграциянын экономиканын аймактык түзүмүнө таасири. Өнүккөн өлкөлөрдөгү экономиканын аймактык түзүлүшүнүн багыттарын атаңыз. Демек, бул жогорку деңгээлде өнүккөн эски өнөр жай, айыл чарба жана жаңы өнүгүү. Жогорку деңгээлде өнүккөн аймактар менен эски өнөр жай аймактарынын айырмасы эмнеде? Демек, жогорку деңгээлде өнүккөн региондордо жаңы жана эң жаңы тармактар тездик менен өнүгүп, илим, маданият, саламаттыкты сактоо өнүгүп жатат. Өнөр жай аймактарында экономиканын эски тармактары чагылдырылат. Бул текстиль, кара рудасы, кара жана түстүү металлургия жана машина имарат. Чет өлкөлүк Европанын калкынын жайгашуусунун жана чарбасынын географиясынын 19-кылымда эле калыптанып, ошол убакытта жайгашуунун эң башкы фактору жаратылыш ресурсу болуп Улуу Британиянын, Франциянын, Германиянын, Бельгиянын, Польшанын, Чехиянын жана башка өлкөлөрдүн көмүр металлургиялык райондору түзүлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул түзүлүштөргө эмгек ресурстары жана экономикалык географиялык абалынын ыңгайлуулугу таасир этти. Ал эми кийинки жылдарда алардын өнүгүшүндө илимди талап кылган өндүрүштөр жана экологиялык факторлор чоң ролду ойной баштады. Региондордо бардыгы 400-гө жакын шаар агломерациялары, 100-гө жакын өнөр жайлуу райондор жайгашкан. Алардын эң маанилүүлөрү 8 өлкөнү камтыган өнүгүүнүн борбордук огунан орун алган. Анын негизин Европанын башкы көчөсү деп аталган Рейн-Рона жолу түзөт. Ушул окту бойлоп 120 миллион адам жашайт. Калктын жыштыгы 1 километрге 300 адам туура келет. Анда өнөр жай потенциалынын 2-ден 3 бөлүгү топтолгон жана региондун эң башкы өндүрүштүк ишканалары жайгашкан. Бул Рур, Штутгарт, Ортоңку Рейн, Түштүк Бельгия, Лондон, Париж, Антверпен, Мюнхен, Түндүк Италия, Марсилиан, Венеция, Эльзас жана Лотарингия. Балдар, азыр өнүгүүнүн борбордук огунун чектерин аныктап, өнүгүүнүн борбордук огунун чегинде жайгашкан өлкөлөрдү жана алардын бөлүктөрүн атаңыз. Эң жакшы өнүккөн райондор Лондон жана Париждин үлгүсү. Эң жакшы өнүккөн райондорго чоң Лондондун, чоң Париждин борбордук райондору кирет. Бул жерлерде өнөр жайдын эң жаңы тармактарын өнүгүп, илим, маданият, тейлөө чөйрөсүнүн ишканалары жайгашкан. Борбордук регион деген түшүнүктүн өзү көп тепкичтүү түзүлүшү менен мүнөздөлөт. Чындыгында Лондондун борбору 2,5 миллион калкы менен анчалык чоң аймак дейли. Чоң Лондондун калкы 7,5 миллион, аймагы 5 эсе чоң. Чоң Лондондон четки шаарлардын чекесиндеги ички алкагы менен Лондон районун түзүп, калкы 9,8 миллионго жетет. Ал эми четиндеги шаарларды кошуп, сырткы алкак боюнча эсептегенде, калкты 11,2 миллионду түзүп, Лондон агломерациясын пайда кылат. Мына ушундай эле көп тепкичтүү түзүлүш Парижде да байкалат.
Анын борбордук бөлүгүндө 2,2 миллион калк жашаса, сырткы алкагын кошкондо 11,3 миллион калкка жетет. Ал эми Париж агломерациясында 15 миллиондон ашык калк жашайт. Лондондо да, Парижде да өз өлкөлөрүнүн администрациялык жана саясий борборлору катары 7-кылымдан бери өсүп келе жаткан Париждин гербинде күмүш кеме тартылып, ал термелет, бирок чөкпөйт деген сөз жазылган. Эки борбордо тең жогорку технологиялык, илимди көп талап кылган өнөр жай тармактары бар. Ал эми Париждин буюмдары менен тигилүү кийимдер, зергер буюмдары менен дүйнөлүк моданын башында көп кылымдар бою кармалып келе жатат. Ошондой эле анда дүйнөнүн эң ири банктар, биржалар или монополиялардын штаб-квартиралары, жетектөөчү илимий мекемелер жана көптөгөн эл аралык уюмдардын резиденциялары жайгашкан. Эски өнөр жай аймактары. Чет өлкөлүк европалыктай негизги эски базалык тармактар өнүккөн дүйнөдө да бир да регион жок. Алардын эң ирилери таш көмүр бассейнинин базасында калыптанган. Ал райондун ичинен эң белгилүүсү Рур. Бул район оңдогон жылдар бою Германиянын индустриялык жүрөгү болуп келген. Рур бассейн тегерегинде Төмөнкү Рейн-Рур агломерациясы түзүлгөн. Бул жерде 9000 чарчы метр аянтта 11 миллион киши жашап, 100гө жакын шаар жайгашкан. Анын ичинен 20сы чоң шаар. Мындай чоң шаарлардын топтолушу дүйнөдө эч бир жерде кездешпейт. Агломерациянын кээ бир бөлүктөрүндө калктын жыштыгы боюнча 1 километр квадрат жерге 5000 киши туура келет. Бул жердин Рурдук бөлүгү туташ жаткан татаал шаар массиви Рурштадт деп аталат. Башкача айтканда, Рур шаары. Чынында эле ал бирдиктүү шаар. Анын батыш жак дарбазасы Дуйсбург шаары. Чыгышы Дортмунд, борбору Эссен, башкы сейфи Дюссельдорф. Кийинки жылдарда миңдеген ишканалар депрессия району болгон. Улуу Британиядагы Ланкашир, Йоркшир, Батыш Мидленд, Түштүк Уэльс, Франциядагы Түндүк району, Эльзас жана Лотарингия. Германиядагы Саар, Польшадагы Жогорку Силезия, Чехиядагы Острава эски өнөр жайлуу райондорго кирет. Булардын көбү депрессиялык категориядагы райондор. Артта калган агрардык райондор. Италиянын түштүгү. Чет өлкөлүк Европада өнүгүүсү артта калган агрардык региондор көп. Мындай региондор райондорго мисал Италиянын түштүгү. Ага өлкөнүн аймагынын 40%, калкынын 35% туура келет. Ал эми калкынын өнөр жайда иштеген үлүшү болгону 18% түзөт. Ар бир кишиге туура келген киреше түндүккө караганда 2 эсе аз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин киреше түштүктө азыраак келип, түндүккө караганда 2 эсе аз болду. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түштүктөн 5 миллионго жакын адам түндүккө көчүп кеткен. Мамлекет түштүктүн деңгээлин көтөрүүгө багытталган региондук саясат жүргүзүп жатат. Ал жакка ири металлургиялык жана нефтехимиялык комбинаттар курулду. Түштүк таза айыл чарба району болбой калды. Бирок комбинаттар алынып келген чийки заттар менен иштеп, продукцияларын өлкөнүн башка райондоруна жана башка өлкөлөргө алынып кетип, айланасындагы аймактар менен байланышы жок. Италиялыктардын өзүлөрү айткандай, алар чөлдөгү соборлор. Чет өлкөлүк Европанын агрардык райондорунун мисалдары Батыш Франция, Испаниянын борбордук жана түштүк батыш жагы, Португалиянын жана Грециянын ички райондору. Алардын баардыгы борбордук октон алыс жайгашкан. Артта калган райондордун деңгээлин көтөрүү чыгыш Европада
эң актуалдуу маселе. Жаңы өздөштүрүлгөн райондор Түндүк деңизинин мисалында. Чет өлкөлүк Европага жаңы райондорду өздөштүрүү мүнөздүү эмес. Эреже катары ал жерлерге Скандинавиянын түндүкү гана кирет. 1960-жылдардын аягында Түндүк деңизде зор газ нефть кенинин чыгышы кырдаалды биротоло өзгөрттү. 1990-жылдардын орто ченинде бул жерде 450дөн ашык нефти жана жаратылыш газы чыккан кендер ачылды. Алардын эң чоңдору Статфьорд, Экофиск жана Троль. Мындан тышкары Нидерландиянын жээгинде Слох-Терен деген эң зор газдын кени табылды. Жылына Түндүк деңиздин 300 миллион тонн нефть, 170 миллиард куб метр газ өндүрүлөт. Ал чет өлкөлүк Европанын нефтиге болгон мукташтыгын 1/3 бөлүгүн, газды керектелүүсүнүн 2/5 бөлүгүн канааттандырат. Азыр деңиздин бети платформаларга толгон. Деңиздин түбү менен көптөгөн куурлар салынган. Буга байланыштуу балык уулоону айтпаганда көптөгөн экологиялык көйгөйлөр пайда болууда. Эл аралык экономикалык интеграция чарбанын аймактык түзүлүшүнө тийгизген таасири. Эл аралык экономикалык интеграциянын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизген факторлор: аймактын бири-бирине жакындыгы жана жакшы өздөштүрүлгөндүгү, социалдык экономикалык өнүгүшүнүн жогорулугу болгону, транспорт менен тейлөөнүн жакшы жолго коюлгандыгы, көптөн берки экономикалык байланыштары. ЕСтин убагында булар ар бир өлкөнүн чарбасын аймактык бирдиктүүлүгүн андан ары өрчүшүнө алып келди. Өзгөчө өнүгүүнүн борборун огунун жакын өлкөлөрдө Франция менен Германия, Франция менен Бельгия, Франция менен Италиянын чек араларында интеграциялык райондор калыптанууда. Балдар, келгиле алган билимдерди биз бышыктайлы. Ушул өлкөлөрдүн кайсынысы өнүгүүнүн борбордук огунда жайгашкан? Бельгия, Люксембург, Франция. Өлкөлөрдүн кайсынысы чыгыш Европага кирет? Венгрия, Албания, Болгария. Эски өнөр жай аймагы Эльзас жана Лотарингия кайсы мамлекетте жайгашкан? Францияда. Европанын эң жогорку өнүккөн региондорунун бири Париж кайсы мамлекетте? Париж Францияда. Бул өлкөлөрдүн кайсынысы өнүккөн? Бул Австрия, Бельгия, Люксембург жана Франция. Демек балдар, бүгүн сиздер менен биз темабыздын соңуна келдик. Сабакта эмнелерди билдиңиз? Сабакта кандай жаңы түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бердиңизби? Жана эгерде бул суроолордун баарына так жана туура жооп бере алсаңыз, өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Үй тапшырма. Окуу китебинин 210-214 беттериндеги биз отурукташуунун жана чарбанын географиялык сүрөтүн изилдеп жатабыз. Текстин окуңуз. Окуу куралынын 213 беттеги кантип түшүндүрөсүң рубрикасынын 1-ден 3-6 суроолоруна жооп бериңиз. Тапшырманы Я класстан аткарыңыз. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.